Азыр жашоону электр энергиясыз элестетүү мүмкүн эмес. Биз колдонгон энергия табияттан ар кандай жол менен алынаарын билебиз. Мисалга көмүрдөн, мунайдан, суудан, күндөн жана шамалдан. Адамдын мүмкүнчүлүктөрү чексиз демекчи. Дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрү офшордук энергияны өндүрүүдө. Ал деңиз же океандын үстүндөгү шамалдан энергия алуу. Дүйнөдө көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышынан офшордук шамал станцияларынан алынган энергия тууралуу сөз кылабыз. Жыл сайын дүйнө жүзүндө жаңы офшордук шамал станциялары ишке киргизилүүдө. Мисалга 2020-жылы пандемияга карабастан 5200 гигаватт станция пайдаланууга берилди. Бул андан мурдагы жылга салыштырганда бир аз көбүрөөк жана COVID-19 пандемиясына карабастан жасалган иштер тармак үчүн рекорддук жыл деп саналды. Муну менен бүгүнкү күндө дүйнөнүн деңиздеги шамал энергиясынын орнотулган кубаттуулугу 32,51 гигаваттка жетти. Улуу Британияда, Кытайда, Германияда, Португалияда, Бельгияда, Голландияда жана АКШда 15 деңиз шамал станциясы ишке киргизилген. Алардын орточо көлөмү 347 мегаватт болгон. Бүгүнкү күндө дүйнөдө 162 деңизде шамал өндүрүүчү объект бар. Деңиздеги шамал энергиясынын орнотулган кубаттуулугу боюнча биринчи орунду Улуу Британия ээлейт. Экинчи орунда Кытай менен Германия турат. Кытай соңку жылдары шамалдын кубаттуулугу боюнча Германияны басып өтүшү мүмкүн. Анткени учурда өлкөдө 4,4 гигаватт жаңы деңиздеги шамал станциялары курулуп жатат. 2020-жылдын август айында жарыяланган шамал энергиясы боюнча глобалдык кеңештин болжолуна ылайык 2030-жылга карата дүйнөдө деңиздеги шамал энергиясынын орнотулган кубаттуулугу 234 гигаваттка жетет. Башкача айтканда, сектордун кеңейүүсүнүн олуттуу ылдамдашы күтүлүүдө. Офшордук энергияны өндүрүүнүн бир топ жакшы жактары бар. Деңизде шамалдын ылдамдыгы кургакка караганда жогору. Ошондуктан деңиз чарбалары орнотулган кубаттуулуктун бирдигине көбүрөөк электр энергиясын өндүрөт. Офшордук шамал станциялары кургактагы шамал станцияларына караганда азыраак талаштуу, анткени алар адамдарга жана ландшафтка азыраак таасир этет. Деңиз өнөр жайындагы офшордук термининин кадимки колдонулушунан айырмаланып, офшордук шамал энергиясы көлдөр, порттор жана корголгон жээк аймактары сыяктуу офшордук тилкелерди, ошондой эле тереңирээк акваторияларды камтыйт. Көпчүлүк деңиз шамал станциялары салыштырмалуу тайыз сууда фундаменти бекемделген шамал турбиналарды колдонушат. Тарыхый жактан алганда офшордук шамал энергиясынын баасы кургактагыга караганда жогору болгон. Бирок 2019-жылы чыгымдар мегаватт саатына $78 чейин төмөндөгөн. Европадагы офшордук шамал энергиясы 2017-жылы кадимки энергия булактары менен атаандаштыкка жөндөмдүү болуп калды. 2020-жылга карата деңиздеги шамал энергиясы түндүк Европанын электр энергиясын өндүрүүнүн маанилүү бөлүгү болгонуна карабастан, ал жалпы дүйнөлүк электр энергиясын өндүрүүнүн 1%-дан азыраак бойдон калууда. Жээктеги шамал энергиясынын кургактагы шамал энергиясына салыштырмалуу чоң артыкчылыгы бул кубаттуулук коэффициенти жогору. Европа офшордук шамал энергиясы боюнча дүйнөлүк лидер. Биринчи офшордук шамал станциясы 1991-жылы Данияда орнотулган. 2009-жылы Европадагы деңиз шамал турбинасынын орточо номиналдык кубаттуулугу болжол менен 3 мегаватт болгон. Ал эми келечектеги турбиналардын кубаттуулугу 5 мегаваттка чейин көбөйүшү күтүлүүдө. 2013-жылы турбиналардын инженердик аспектилерин карап чыгуу, мисалы жээкте колдонулган өлчөмдөр, анын ичинде электрдик туташуулар жана конвертерлер, бүтүндөй тармак пайда чыгаша катышына өтө оптимисттик көз карашта экенин аныктады жана офшордук шамал базары окшош эмес деген тыянакка келген. 2015-жылдын аягында 11027 мегаватт жалпы кубаттуулугу үчүн 3230 турбина орнотулуп, Европанын 11 өлкөсүндөгү 84 офшордук шамал электр станцияларына туташтырылган. Европадан тышкары Кытай өкмөтү 2015-жылга чейин деңизде орнотулган шамал энергиясын 5 гигаватт жана 2020-жылга чейин 30 гигаватт кылуу боюнча амбициялуу максаттарды коюп, аны ишке ашырды.
Офшордук шамал энергиясын куруу рыногу кыйла топтолгон бойдон калууда. 2015-жылдын акырына карата Siemens Wind Power дүйнөдөгү 11 гигаватт офшордук шамал энергиясынын 63%ын орноткон. Vestas 19, Senvion 8 жана Adven 6% менен 3-чү болгон. 2010-жылы АКШнын энергетика маалымат агенттиги офшордогу шамал энергиясы ири масштабтуу жайылтуу үчүн каралып жаткан эң кымбат энергия өндүрүү технологиясы деп билдирген. 2010-жылы офшордук шамал энергиясынын абалы экономикалык кыйынчылыктарды кургактагы системаларга караганда кыйла жогору койгон. Анын баасы 2,5-3 мегаватт диапазонунда болгон. 2011-жылы Ørsted деңиздеги шамал турбиналары казылып алынган отундар менен азырынча атандаша албаса да, 15 жылдан кийин атандаштыкка жөндөмдүү болорун эсептеп чыккан. Bloomberg 2012-жылы деңиздеги шамал турбиналарынан алынган энергиянын 1 мегаватт саатына 161 евро же $208 турат деп эсептеген. Офшордук шамалдын чыгымдары күтүлгөндөн алдаганча тезирээк түшүп жатат. 2016-жылга чейин 4 контракт, 2050-жылга карата эң төмөнкү баа болгон. Европанын сууларындагы офшордук шамал станциясынын кубаттуулугу 2030-жылга чейин 150 гигаватт деңгээлине жетишүү максатын койгон. Бул Европа биримдигинин электр энергиясына болгон муктаждыгынын 16%-ын камсыз кылат. Экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюму 2016-жылы болжолдогондой 2030-жылга карата океан экономикасында офшордук шамал энергиясынын үлүшү 8%-га чейин өсөт жана анын өнөр жайы 435 000 адамды жумуш менен камсыз кылып, $230 миллиард түзөт. Европа комиссиясы офшордук шамал келечекте чоң мааниге ээ болот деп күтөт. Анткени офшордук шамал анын жашыл келишиминин бир бөлүгү болуп саналат. Европанын толук офшордук шамал энергетикалык дараметин өнүктүрүү жашыл келишимдин таза энергия бөлүгүндөгү негизги иш-чаралардын бири болуп саналат. 2050-жылга чейин деңизде орнотулган шамал энергиясынын кубаттуулугу дүйнө жүзү боюнча 1150 гигаваттка жетет деп күтүлүүдө. 2017-жылдын кубаттуулугу менен салыштырганда бул 80 эсеге өсүүгө туура келет. Офшордук өнөр жайдын учурдагы өнүгүшүнүн мүнөздөгөн жетишкендиктердин бири бул офшордук шамал долбоорлорун андан ары офшорлорду ишке ашырууга мүмкүндүк берүүчү технология. Ал жерде шамалдын жеткиликтүүлүгү жогору. Атап айтканда фундаменталдык сүзүүчү технологияларды киргизүү тереңирээк суулардагы шамалдын потенциалын ачуу үчүн келечектүү технология экенин далилдеди. Деңиздеги шамал турбиналарынын артыкчылыгы кургактагы шамалдардан айырмаланып, деңиз шамалы алдаганча күчтүүрөөк жана деңиз желдери түштөн кийин күчтүү болот. Бул адамдар электр энергиясын эң көп колдонгон мезгилге туура келет. Офшордук турбиналар ошондой эле чоң шаарлар сыяктуу жээктеги жүк ташуучу борборлорго жакын жайгашып, узак аралыкка жаңы электр өткөргүч линияларына болгон муктаждыкты жокко чыгарат. Бирок офшордук энергия алуучу жабдыктар кымбатыраак, жетүү кыйын жана орнотуулар үчүн катаал шарттарда бир нече кемчиликтерге ээ. Офшордук шамал станцияларын тейлөө кургактыкка караганда алдаганча кымбатка турат. Мисалы жүк ташуучу унаадагы жалгыз техник бардык аба ырайынын шарттарында кургактыктагы турбиналарга тез, оңой жана коопсуз кире алат. Деңиздеги турбиналарга мындай кирүү пристанга же пирске айдоону, керектүү шаймандарды жана материалдарды кайыкка жүктөөнү, шамал турбинасына барууну, кайыкты турбинанын түзүлүшүнө бекитүүнү, кайыктан турбинага жана турбинага шаймандарды жана материалдарды которууну камтыйт. Эреже катары айдоочулук күбөлүгү бар бир техник кургактыкта азыраак убакыттын ичинде арзан баада аткара турган тапшырмалар деңизде чоң моторлуу кайыктарды башкарууга жана иштетүүгө квалификациялуу жана үйрөтүлгөн жок дегенде 2 адамды талап кылат. Орнотулган офшордук турбиналардын баасы 2019-жылы 30%га төмөндөп, кайра жаралуучу энергиянын башка түрлөрүнө караганда $78 чейин төмөндөдү. Ири масштабтуу инновациялар 2020-жылга чейин офшордук шамал энергиясына кеткен чыгымдарды 25%га төмөндөтүшү мүмкүн деп айтылган. Офшордук шамал рыногу дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө кайра жаралуучу энергиянын максатына жетүү үчүн маанилүү ролду ойнойт.
Океандар жана деңиздер каптаган планетанын бетинин аянтынын кургактыкка салыштырмалуу катышын эске алганда, деңиздеги шамал ресурстары табиятынын масштабы боюнча абдан чоң. Деңиз аянтынын энергиясы турбинанын көлөмүнөн көз каранды эмес. Деңиздеги шамалдын техникалык ресурстарын пайдалануу потенциалы шамалдын орточо ылдамдыгына жана суунун тереңдигине жараша болот. Учурда стационардык деңиз шамал турбиналары 50 метрге чейин тереңдикте орнотулушу мүмкүн. Кошумчалай кетсек, сүзүүчү фундаментте турбиналар талап кылынат. Бул аларды учурда сунушталып жаткан технологиялардын негизинде 1 километрге чейинки тереңдикте орнотууга мүмкүндүк берет.